Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Мына бүгүн 14 октябрь. Ушул 1924 жылы түзүлгөн Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнө бүгүн даана туура 100 жыл болуп отурат. Бүгүнкү күндү биз майрам деп дагы эсептесек болот. Анткени мынакей биздин эгемендүү Кыргыз республикабыздын түзүлүп башат алганына мынакей быйыл 100 жыл болуп отурат. Бул мамлекеттик масштабта ар бир жерде Кыргызстандын булуң бурчунда аябагандай чоң масштабта белгиленип атат. Анын бирден бир себепчиси болгон ушул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун өзүнүн демилгеси менен, указы менен быйыл ушул Кара-Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгы белгиленип атат. Ушул 100 жылдыктын алкагында жерлерде жаңы заводдор, фабрикалардын ачылыштары болуп атат. Анда эмесе ушул Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун кантип түзүлгөн, кимдер түзгөн, ошонусу тууралуу силерге түшүндүрүп кетейин. Түзүлүп калуу себеби кандай болгон? Мынакей 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын башында революциялык окуялардан кийин биздин Кыргыздын эң алдыңкы интеллигенциясы, тактап айтканда Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Иманалы Айдарбеков, Касым Тыныстанов, Юсуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Таш Кудайбергенов аттуу биздин Кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү мамлекеттүүлүктү түзүү боюнча эң алгачкы иштерди жүргүзүп башташкан. Ошонун натыйжасында балдар мынакей силер көрүп аткан эң биринчи 1922 жылы Тоолуу Кыргыз облусу түзүлөт. Биринчи Тоолуу Кыргыз облусу түзүлөт. Анда мынакей балдар Абдыкерим Сыдыков айтып атат. Кыргыздар дейт, байыркы эл өзүнүн маданиятынын, тилинин, аймагынын болушу мамлекет болуу принцибин толугу менен далилдеди дейт. Эгерде кыргыздарга көңүл бурулбаса, анда Борбордук Азиядагы бай маданияты жана тарыхы бар элди жогорку коркунучу турат деп эң биринчилерден ушул мамлекеттүүлүк идеясын Абдыкерим Сыдыков көтөрүп чыккан. Ушул Тоолуу Кыргыз облусу 1922 жылы түзүлүп балдар. Борбору азыркы Кочкор өрөөнү болгон да. Кочкор өрөөнү ушул Тоолуу Кыргыз облусунун борбору болгон. Бирок тилекке каршы ушул ар кандай себептерден улам Тоолуу Кыргыз облусунун чечими жокко чыгарылып, андан кийин 1924 жылы мынакей балдар карасаңар, бул жакта Кара-Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн. 2 жылдан кийин мынакей 14 октябрда Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун токтому чыккан. Бул эмнеге кара балдар? Эмне үчүн кара деп койгон? Ким жооп берет? Араңарда барбы билгендер? Биринчи Кара-Кыргыз аталып калган себеби бул казактар менен да айырмаланып турганга да, анткени аларды да ошо кыргыз дегенде бул казаки деп мындай элдер айырмаланышкан эмес, ошондуктан кара деген сөзү Кем үчүн туура айтат балдар? Кара деген сөз бул чыныгы, туура кыргыз деген маанини түшүндүрөт. Анткени ал убакта кыргыздар менен казактар бир эл деген түшүнүк болгон, ошондуктан казактардан айырмалаш үчүн Кара-Кыргыз автономиялуу облусу деп эң биринчи түзүлгөн балдар. Мынакей бул документтин көчүрмөсү, ошол кездеги чыккан токтомдун көчүрмөсү эң алгачкы биздин мамлекетибиздин башаты ушул Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшүнөн башталат. Андан кийин балдар мынакей Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун чечимдери, ал облустун башкармалыгында иштеген адамдар мынакей. Андан кийин биякты дагы көрсөк болот да. Мынакей. Бул сүрөттөн эмнени байкайбыз? Бизде кыргыздарда өзүбүздүн маданиятыбыз, тарыхыбыз бар. Бизде өз алдынча болууга баардык мүмкүнчүлүктөр бар деп мынакей Ишеналы Арабаев айтканда, мына ошентип балдар Кара-Кыргыз автономиялуу облусу түзүлдү. Андан кийинки кадамдар мынакей Кыргыз автономиялуу советтик социалисттик республикасы түзүлдү. Кара деген сөз алынып салынат дагы Кыргыз автономиялуу советтик социалисттик республикасы 1926 жылы 1 февралда бүткүл Россиялык борбордук аткаруу комитетинин чечими менен балдар ушул Кыргыз автономиялуу советтик социалисттик республикасы түзүлөт. Мынакей балдар, бул сүрөттөн кимди көрүп атасыңар силер? Бул Жусуп Абдрахманов.
Туура балдар бул сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай Жусуп Абдрахмановдун сүрөтү. Эми ошентип балдар 1926-жылы Кыргыз автономиялык Советтик Социалисттик Республикасы түзүлдү. Андан кийинки Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тагдыры кандай болгон? Тигил жактагы мынакей балдар ошентип 1926-жылдан кийин Кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүнүн тарыхында Кыргыз СССРнин түзүлүшү бул биз үчүн эң чоң жетишкендик болгон да балдар. Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы 1936-жылдын 5-декабрында түзүлгөн. Бул чечимди аткаруу комитетинин чечими менен кабыл алынган. Ошол кезде балдар Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жетекчиси болуп, мынакей бул силер көрүп турган Максим Аммосов деген 1892-жылы 1938-жылдары башкарган адам болгон. 1936-жылкы түзүлгөн Кыргыз СССРнин башкаруучусу. Эми балдар быйылкы жылы ушул Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлгөнүнө 100 жылдыктын алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан. Ал жарлыкта азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деген жарлык чыккан. Ошол жарлыктын негизинде биз быйылкы окуу жылыбызды баштадык, балдар. Силердин эсиңерде барбы? Ошол биздин Кыргыз мамлекеттүүлүктү түптөгөн аталарыбыздын сап башында мынакей Абдыкерим Сыдыков турат. Абдыкерим Сыдыков, силер көрүп аткан Абдыкерим Сыдыков ошол кездеги Кара Кыргыз автономиялык облусу, андан кийинки Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы ушул мамлекеттүүлүктү түптөгөн биздин аталарыбыздын сап башында турган. Андан кийинки силер сүрөттө көрүп турган бул Иманалы Айдарбеков. Мынакей Иманалы Айдарбеков. Жана анын жубайы бул жакта сүрөтү, анын документтерин көрүп атасыңар. Иманалы Айдарбеков дагы ушул Кыргыз автономиялык облусунун түзгөн биздин аталарыбыздын бири болуп саналат. Бул биз айтып аткан Кыргыздын чыгаан интеллигенция өкүлдөрү 1938-37-жылкы репрессияда атылып кеткен, балдар. Эми силер көрүп аткан мынакей кийинки сүрөттөгү бул Жусуп Абдрахманов. Кыргыз элинин чыгаан уулу, баатыры десек болот, балдар. Мынакей Жусуп Абдрахманов дагы мына көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөндөрдүн бири бул Жусуп Абдрахманов болгон. Мынакей Жусуп Абдрахмановдун жеке күндөлүгү кийин жарык көргөн, ошол жеке күндөлүгүндөгү эскерүүлөр, мынакей. Андан кийинки балдар бул Абдыкадыр Орозбеков. Абдыкадыр Орозбеков дагы Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталарыбыздын бири болуп саналат. Кара Кыргыз автономиялык облусунун аткаруу комитетинин төрагасы 1927-37 жылдары Кыргыз СССРнин борборлук аткаруу комитетинин төрагасы болгон. Андан кийинки биздин көрүнүктүү окумуштуу тилчи профессор мына Ишеналы Арабаев. Ар бир улут өзүнүн эне тили болбосо улут боло албайт. Менимче улут болуу үчүн эң чоң далил тилдин айырмачылыгы деп Ишеналы Арабаев айткан. Ишеналы Арабаев өзү эң алгачкы окумуштуу агартуучу болгон коомдук саясий ишмер. Бул Ишеналы Арабаев кыргыз алифбесин түзүүгө, манасты кагаз бетине түшүрүүгө эң чоң ат көтөргүс эмгек өтөгөн биздин чыгаан интеллигенция өкүлдөрүбүздүн бири. Бул дагы ушу мамлекеттик түптөөдөгү аталардын катарына кирет. Эми мынакей балдар, силер көрүп турган сүрөттөгү баардык инсандар ушул биздин мамлекетибиздин келечекте гүлдөп өнүккөн мамлекет болуусуна салым кошкон инсандар. Мынакей Турдалы Токобаев, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, Эркинбек Эсенаманов, Төрөкул Жанызаков, Баялы Исакеев, Акчоро Жолдошов. Мына бул инсандар биздин мамлекетибизди түптөгөн инсандар болуп саналат. Мынакей силер бул жакта да көрүп аткан инсандардын баардыгы мына биз жашап жаткан эгемендүү Кыргыз Республикабыздын түптөөчү инсандардан болуп саналат, балдар. Эми мына автономиядан эгемендүүлүккө чейин, балдар. Автономиядан эгемендүүлүккө чейин мынакей президентибиз айтып атат, бүгүнкү мамлекетибиздин бар болушу байыркы мезгилден бери кыргыз жерин көздүн карайгиндей сактап,
жана коргоп келген улуу ата бабаларыбыздын акылмандыгынын дейт жана баатырдыгынын натыйжасы болгон. Өзүнүн узак тарыхый жолунда кыргыз мамлекеттери бирде күч алып, бирде чачылып, ошону менен бирге Борбордук Азияда өзүнүн татыктуу ордун жоготкон эмес дейт. Мынакей биздин президентибиздин указы менен ушундай мамлекеттүүлүгүбүздү түптөгөн аталарды эскерип, ошо мамлекеттүүлүгүбүздүн башатын эскерип, быйыл 100 жылдыгын белгилеп отурабыз. Ушул 100 жылдык балдар бул оңой менен келип калган эмес да, бул мамлекетибиз. Ошондуктан биз келечек муундар ушул мамлекеттүүлүгүбүздү, эгемендүүлүгүбүздү, эне тилибизди, эркиндигибизди баалай барктай билишибиз керек. Ар бирибиз бекенчилдик сезим менен бул ата бабаларыбыз түптөп кеткен мамлекетти ыйык сактап, урпактарга, келечек муундарга өткөрүүгө ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Ошону менен бирге балдар биз ушул күнгө жеткирген биздин ата бабаларыбызга дайыма эмне кылабыз? Таазим кылышыбыз керек. Алардын эмгектерин эскерип, аларды дайыма унутпай, бийик азектеп баалап жүрүшүбүз керек экен, балдар. Ошону менен балдар мынакей бүгүнкү көрсөтмөбүз соңуна чыкты. Силерге кааларым ушул келечекте биздин мамлекеттүүлүктү түптөгөн аталарыбыздын жолун жолдоп чыган инсандардан болушуңарга тилектешим. Бүгін 14 октябрь 2024 жыл Кара-Кыргыз автономдуу областынын түзүлгөндүгүнө туура 100 жыл толуп отурат. Ушул Кара-Кыргыз автономдуу областы бүгүнкү кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизги өзөгү жана пайдалуу эсептелет. Ушул Кара-Кыргыз областı түзүлгөндө бүгүнкү күндө биз эгемен кыргыз мамлекетинде жашамак эмеспиз. Ошол себептен Кара-Кыргыз автономдуу областı мамлекеттик деңгээлде бүгүнкү күндө белгиленүүдө. Президентибиз 2024 жыл мамлекеттик деңгээлде Кара-Кыргыз областынын 100 жылдыгы деп белгиледи. Областı кандайча түзүлүп калган жана биз эмне себептен бул күндү белгилеп жатабыз, ошол жөнүндө бир аз саякат жазайлы. Биз Кыргызстан Россиянын курамында болгонбуз. 17 жылы падышалык бийлик кулап, анын ордуна Совет бийлиги орногон. Ошентип 22 жылы СССР түзүлгөн. Биз Кыргызстан, кыргыз эли Россиянын курамындагы чакан эйликке айланганбыз. Ошонун негизинде Россиянын курамындагы мамлекеттер өз алдынча мамлекет болуп уюшула башташты. Маселен, 1921 жылдан тарта Казак автономдуу Советтик Социалисттик Республикасы, Өзбек АССР деген сыяктуу бир нече мамлекеттер уюшулду. Кыргыз интеллигенттери Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Ишеналы Арабаев, Юсуп Абдурахманов сыяктуу болгон инсандар биздин алгачкы мамлекетибизди, Тоолу Кыргыз автономдуу областын түзүшкөн. Бул мамлекет аз убакыт гана жашаса дагы кыргыз элинин алгачкы мамлекети болуп эсептелинет. Кара-Кыргыз АССР, Түркмөн АССР, Өзбек АССР деген сыяктуу бир нече мамлекеттер негизделди. Мунун баарысы Россиянын курамындагы чакан советтик республикалар болгон. Эмнеге кыргыз деп аталган жокпуз деген баарыбызда суроо болушу мүмкүн. Кыргыз деген аталышты бул жылдары Казак мамлекети колдонгон. 24 жылы 14 октябрда Кара-Кыргыз автономдуу областы түзүлгөн. Бул мамлекеттин, бул областтын өзүнүн бийлик органдары дагы түзүлгөн. Бийлик органдарынын башында революциялык комитет, борбордук аткаруу комитети жана эл комиссарлар совети турат. Кара-Кыргыз автономдуу областынын революциялык комитетинин башчысы ошол мезгилдеги билимдүү адам Иманалы Айдарбеков болгон. Ушул учурда 1924 жылы кыргыз мамлекетин түзүү керекпи? Эмне себептен керек? Кыргыз мамлекети кимдерге керек деген чоң суроо жана талаш маселе болгондо. Кээ бир кыргыздын билимдүү адамдары кыргызга мамлекеттин кереги жок, кыргыз эли казактардын курамында болушу керек деген пикирде болушкан. Алардын башында Рахманкул Кудайкулов жана анын командалар болгон. Көрүңөр, демек кыргыздын мамлекети керек эмес деген дагы биздин билимдүү адамдар болгон экен. Мына ошол учурда Абдыкерим Сыдыков,
Жусуп Абдырахмановдой болгон инсандарыбыз кыргыз элибиздин мамлекети керек. Кыргыз элинин тили башка, кыргыз элинин өзүнүн каада салты, тарыхы бар деген пикирди айтышып, ойду айтышып, жыйынтыгында Кара Кыргыз автономия областы түзүлгөндө. Кара Кыргыз областы түзүлбөгөндө бүгүнкү биздин мамлекет болмок эмес. Бул тарыхый процесс десек болот да. Мына ошентип Кара Кыргыз автономия областы түзүлгөндөн кийин анын бийлик органдары дагы түзүлдү. Эл комиссарлар советинин башында ошол кездеги 23 жаштагы ишмер, интеллигент Жусуп Абдырахманов турган. Ал эми Борбордук аткаруу комитетинин башында Абдыкадыр Орозбеков турган. Бул жактан биз ошол кездеги партиялык кызматкерлердин жана кыргыз элинин башкарган адамдардын сүрөттөрүн көрүп турабыз. Көрдүңөрбү? Сүрөттөр жакшылап карагыла. Биз алгач область болуп гана түзүлгөнбүз. Автономдуу область болуп түзүлгөнбүз. Кийинчерээк эми биздин ушул партиядагы адамдар, кызматкерлер биздин областыбызды республикага айландыруу аракетин кылышты. Ошентип Кыргызстан тарыхында алгачкы Кыргыздын конституциясы, мыйзамдар топтому дагы кабыл алынган. Эми ушул Кыргыз интеллигенциясынын башында, Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн инсандардын, аталардын башында Абдыкерим Сыдыков баштаган, Жусуп Абдырахманов баштаган аталар турат. Түптөгөн аталар деген аталыштагы атайын жарлыкты кабыл алган. Демек биз милдеттүү түрдө мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттик негизде аталарыбызды унутпай окушубуз керек экен. Бул Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзгөн адам, бул ушул Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзгөндүгү үчүн 1936-38 жылдары репрессия курмандыгы болуп атууга кеткен. Эң чоң көчөлөрдүн бири бар, мурунку Совет көчөсү, азыркы Жусуп Абдырахманов көчөсү деп аталат. Кыргыз үчүн күйгөндүгү үчүн бул адам не болду? Репрессия курмандыгы болуп атууга кеткен. Ушул адам биздин мамлекетибиздин чек арасын тактаган жана биздин мамлекетибиздин калкынын түзүлүшүн дагы тактаган киши ушул адам болуп эсептелет. Алифебиз бар, бүгүнкү күндө биз китептерди окуп билим алып жатабыз. Ушул орустардын Кирилл жана Мефодийинде эле кыргыздын алифбесин түзгөн киши Ишенал Арабаев. Алгачкы Кыргыздын агартуучусу. Россиянын курамында болбосок дагы область болсо дагы өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн мамлекетибизди куралы деген аракетте болгонбуз. Анын жыйынтыгы бул жактан мындай 1922 жылы курамында Нарын, Ысык-Көл, Чүй кирген толук Кыргыз автономдук областы түзүлгөн. 22 жыл, 25 мартта.